Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Коронавирус жұғызып алған адамдардың саны Қырғызстанда 700-ге жетіп қалды. Алардың жарымынан көбі 370 адам айықты. Өлгендердің саны мұрдағыдай эле 8. Бирок инфекция жұққан медиктердің саны улам көбейіп 26%-дан ашты. Демейді эпидемиялар учурунда алардын саны 20% болот. Кыргызстанда башында алардын үлүшү 20%-дан төмөн болчу. Айрым врачтар бийликти жана өз жетекчилерин күнөөлөп, алардын айлык акысы жана ооруп калса төлөнө турган кенемтенин аздыгын айтат жана жалпысынан аларга карата болгон мамиле менен коргонуучу кийимдердин жетишсиздигин белгилейт. Ошол эле учурда айрым учурларда медиктер өздөрү да күнөөлүү. Анткени мисалга номер 3 ЦСМде оорулар менен катнашпаган кызматкерлерге дагы вирус жуккан. Аны менен катар саламаттык сактоо министрлигинин иштөө логикасында кээде түшүнбөйсүң. Мисалга, тез жардам кызматынын айрым врачтары кийимин көчөдө алмаштырып, ал үчүн жетекчиликти күнөөлөйт. Бирок Минздрав катуу тартип орноткондо андай учурлар болбойт эле да. Дагы бир мисал, Түркия тарабынан курулуп бүтүп, бейтаптарды кабыл алууга даяр достук ооруканасы бир нече айдан бери иштебей турат. В декабре 2019 года они все оборудование завезли. 2019 жылдын декабрында бардык аспаптар алынып келип орнотулган жана аны бир сыйра иштетип көргөн. Азыркы учурда оорукана пайдаланууга толугу менен даяр жана биздин жарандарды кабыл алып тейлей алат. В настоящее время считается, что больница уже готова к использованию, то есть лечению наших граждан. Оорукана бош турат. Ошол эле учурда ошол эле министрлик вирус жуккан адамдарды обсервацияга жаткыруу үчүн мейманканаларды ижарага алууга аргасыз. Башка мамлекеттерде пандемия менен байланыштуу жаңы ооруканалар курулуп же убактылуу жайлар тургузулуп жатат. Мисалга, Орусиян Санкт-Петербург шаарында жыл сайын эл аралык экономикалык форум өткөн имараттардын бири ооруканага айландырылган. Сегодня заболевших больше, чем тех. Бүгүн ооруп калгандардын саны айыккандардан көбүрөөк. Бул жаман тенденция. Ошондуктан куруучулар ушул 1000 адамга эсептелген оорукананы 7 күндүн ичинде тургуза койду. 1000ден ашык куруучу иштеди. 1000 человек строителей. Ковид жуккандардын саны боюнча Орусия азыр Кытайдан да ашты. Бирок эксперттер Кытайдын да Орусияндагы расмий статистикасына көп ишене бербейт. Ошол эле учурда ооргандардын жана өзгөчө коронавирустан каза тапкандардын санына дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан коюлган талаптар өзгөрүп турганда таасир кылат. Адам эмне себептен өлгөнүн так айтуу кыйын жана аны ар башка санаса болот. Бирок эң жаман абал азыр өнүкпөгөн мамлекеттерде түзүлүүдө. Бириккен Улуттардын маалыматы боюнча азыр дүйнөдө 70 миллионго жакын качкын бар жана алардын 10 миллионго жакыны убактылуу айыл лагерлерде жашайт. Дүйнөдөгү эң ири андай лагерь Кокс-Базар деп аталат жана Бангладештин түштүк чыгышында жайгашкан. Бул айылдан эң жакын ооруканага жетиш үчүн 400 чакырым аралыкты басып өтүш керек. Андан жаман абал Африкада түзүлгөн. Жагдай пандемияга чейин эле начар болчу, бирок акыркы бир аптанын ичинде эле жалпы Африка боюнча ковид менен ооругандардын саны 43%га жогорулады. Кениядагы качкындар айылында 190 000 адам турат, бирок ал жерде суу чыккан 19 гана кудук иштейт. Буркина-Фасо мамлекетиндеги 20 миллион калк үчүн 4 гана жасалма дем алдыруу аппараты бар. Америка Кошмо Штаттары мен Батыш Европа өлкөлөрүндөгү абалдын курчушу бул мамлекеттердеги медицина акыркы жылдары такыр башка багытта өнүгүп келгени менен байланыштуу. Коммерциядан тышкары алар акыркы мезгилде негизинен өтүшүп кеткен оорулар менен гана иштеп калган, анткени башка оорунун баарын жеңип бүткөн. Ошондуктан азыркыдай пандемияга даяр эмес болуп чыкты. Жаңы коронавирус болсо бир убакта өтө көп адамга жуга турганда касиетке ээ экен. Ошондо саламат калыңыздар.